Бул сөздү бирөө алмас, бирөө алар, кулагын бирөө салмас, бирөө салар. Теп-тегиз көпкө унау оңай эмес, кейине жарамаса, кейине жарар. Кайсысы ыхласын салып тыңдап, жаратпай кайсы бири терс карар. Дүниеде сүйгөнүм бар, күйгөнүм бар, солардан аз да болса белги калар. Технология менен убакыттын шашылыш куугунунда адам өткөн менен байланыштырган тирүү байланышты жоготот. Ал эми азыркы шаар барган сайын айнек менен бетондон жасалган кайдыгер дүйнөгө окшош баратат. Жансыз, суук, тарых чачылып, жок болуп, баары үзүлүп калгандай. Бирок эски көчөлөрдүн жымжырттыгында үйлөр дагы деле турат. Үнсүз көбөлөр. Алар өткөн доорлордун сырларын сактап турат. Дубалдарынан убакыт өткөн. Ал эми терезелеринде дагы деле от өчө элек. Анткени аларда дагы деле тирүүдөй жан бардай. Ушундай жерлердин бири Ахмет Байтурсуновдун үй музейи. Улуттун үнү сакталып калган жөнөкөй жыгач үй. Унутууга каршы тура алган рухтун мекени. Ал эми азыр ал биз менен акырын баарлашып жаткандай, жүрөгү менен сүйлөшкөндөй. Бул үй негизи бизге жеткен. Колдо болгон маалыматтарга ылайык бул үй болжол менен 1930-жылдары курулган. Дагы бир божомол боюнча имарат Верный чеби негизделген мезгилде эле тургузулган. Бирок аны ким курганы же курууга ким буйрук бергени тууралуу так маалымат жок. Бул дагы деле изилдөө куралы. Ахмет Байтурсуновдун бул үй менен байланышына келсек, ал жерге сүргүндөн 1934-жылы кайтып келгенден кийин жашаган. Ага чейин ал албетте башка даректерде жашаган. Мисалы 1928-жылы Казакстанда биринчи университет ачылганда Ахмет Байтурсунов ал жерде окутуучу профессор болуп эмгектенген. Ошол мезгилде ал азыркы Абай атындагы КазНПунун району болгон Университетская деп аталган көчөдө жашаган. Алматыда ар кандай маалыматтар боюнча анын жашашы мүмкүн болгон 3 үй аныкталган. Алардын ичинен ушул гана үй биздин күнгө чейин сакталып калган. 3 үйдүн сакталганы азырге осы гана. Ахмет Байтурсунов акын, котормочу, улуттук жазуу реформатору, казак тили илими менен адабият таануусунун негиздөөчүсү, окумуштуу, түрколог, көрүнүктүү агартуучу, казак элинин насаатчысы, алаш кыймылынын лидерлеринин бири, сталиндик репрессиянын курмандыгы. Алаш кыймылынын камакка алынган мүчөлөрүнүн жакшы атын калыбына келтирүүгө салым кошкон алгачкы Ахмет таануучулардын бири Аманкос мектептеги болгон. Дал ушул киши кокусунан, бирок тагдырдын буйругундай бул үйдү таап алган. Ал Ахметтин урпактарын биринчи жолу бул жака алып келгенде имарат кейиштүү абалда болгон. Узак убакыт бою кароосуз калып, андан кийин бир нече үй бүлө жашаган колго жасалган жатаканага айланган. Бир кезде бийик, кооз, көркөм үй өзүнүн мурдагы көрүнүшүн жоготкон. Терезелер эшикке айландырылып, фасады эскерген. Бирок бул учур жөн гана эски үйдү табуу эмес. Бул бүтүндөй элдин тарыхындагы унутулган баракты ачуу сыяктуу болгон. Үйгө кирдик, келип уруксат. Биз үйгө келдик, албетте дегенде уруксаат сурадык. Ичинен көргөнүбүз үй абдан начар абалда экен. Ал жерде 8 үй бүлө жашачу. Бөлмөлөр түтүнгө, анан гүлгө толуп, айлананын баары күйүк болгон. Ичинде тамекинин муунтуп турган жыты, бурчтарда жөргөмүш желеси бар. Ушунчалык караңгы, кир жана кароосуз болгондуктан ал жака кирүү коркунучтуу болду. Адамдар биринчи кабатта да, бул жерде да, жогорку жакта да жашашчу. Адамдар турат. Шаардын чогортосундагы бул жөнөкөй үй Ахмет Байтурсуновдун тагдырын гана эмес, анын урпактарынын унчукпаган күрөшүн да сактап турат. Убакыт унутушу мүмкүн, бирок дубалдар эч качан унутпайт. Атасынын улуу ысымын гана эмес, анын эскерүүлөрүнүн оор жүгүн да мурастап алган Шолпан Ахметовна бул үйдү сактап калуу үчүн баарын жасады. Бирок эл душманынын кызы деген тамга анын жашоосун төгөнгүс сыноого айлантты. Куугунтук, шектенүү, аңдуу анын ар бир кадамы көзөмөлдө болду. Ал үчүн бул үй жөн гана баш калкалоочу жай эмес, атасынын керези сакталып калган акыркы чеп болчу. Бирок ал дагы бөтөн колго өтүп калган. Үй өз убактысын күткөндөй, эскерип, караңгылап, бирок унчукпай турду. Жок болуудан баш тарткандай.
1990 гана эл жоготкон эс тутумун кайтарып ала баштаганда бул үй кайрадан үн тапты. Ал музей болуп калды. Унутулуунун четинде тургандай үй жаңы жашоо демин алды. Алматынын чогортосунда ал кайрадан башын көтөрдү. 1994-жылы музей эшигин ачты. Бул бир эле үйдүн кайра жаралышы эмес, бул алаш рухунун кайтып келиши болду. Бул түбөлүккө кеткендей сезилген нерсе кайрадан жанданып, жарык жанган күн болду. Ал мына бүгүнкү үйдүн сакталууна Шолпан Ахметовна бул үйдө 10 жылга жакын жашады. Атасы сүргүндөн кайтып келгенге чейин да, кайра камакка алынгандан кийин да. Анын жолдошу Габиден чекист болуп иштечү. Бирок ал дагы куугунтуктан кутула алган жок. Болгону эл душманынын кызы менен тагдырын байланыштыргандыгы үчүн. Репрессиянын көлөкөсү Ахметке гана эмес, анын жанында болгондордун баарына түштү. Шит какпай көргөн. Ахметтин жана анын үй бүлөсүнүн тагдыры сиңген бул үйдө алардын башынан өткөргөн оор сыноолору, жоготуу азабы жана өздөрү менен ала келген чоң үмүттөрү чагылдырылган. Дубалдардагы жыгач булаларынын ар бир сызыгы үнсүз кайгыга толгон ошол убакыт жөнүндө шыбырагандай сезилет. Тяншан карагайынан курулган үйдүн өзгөчө жыты бар. Карлар айтышат, жыл сайын бул жыт күчөйт. Балким ал өткөн кылымдын демин сиңирип алгандыр. Бул үйдө соодагерлердин сарайларына таандык текебер байлык жок, бирок анын атмосферасында кандайдыр бир бийиктик бар. Фасад, анын ар бир элементи тынч, байкалбагандай, бирок көркөм. Сандриктер жантайыңкы чатыр, терезенин кашектери мунун баары сонун. Жөнөкөй оймо чиймелер, бирок алар архитектура жасалган эмес. Терең ой болгон заманбап жөнүндө айтып турат. Музей болгону 1,5 кабат болсо да, бийик көп кабаттуу үйлөрдүн арасында кичинекей көрүнбөйт. Тескерисинче ал бийик көрүнөт. Бул кокустук эмес, бул жерде бир кезде байыркы коргонуу валы болгон жана дал ошонун негизинде бул үй курулган деп айтышат. Корганын үстүнө салынган үй экен. Алматы шаарынын Байтурсунов жана Шевченко көчөлөрүнүн кесилишинде убакыттын өтүшү менен жуурулушуп кеткендей болгон бир дөңсөө бар. Шаардын тарыхын билгендер аны эбактан бери Сак дөбөсү деп атап келишет. Бул дөбөнүн көрсөтмөлөрү азыр даана көрүнүп турат. Ал түндүктөн Масанчы көчөсүнөн Дос Мухамедов көчөсүнө чейин созулуп жатат. Бул жөн гана географиялык чектер эмес, бул шаардын контуру, анын руханий негизи, бир нече доордун демин өзүнө сиңирген жер. Ошондуктан ал кокусунан тандалган эмес. Аны кургандар жана тагдырлары бул жерде кесилишкендер жөн гана адамдар эмес. Алар тарыхта өз изин калтырган инсандар болгон. Алматы каласынын орналашкан жери Алматы тоолуу аймакта жайгашкандыктан бул жерде жер титирөөлөр көп болуп турат. Верный Чеви 1854-жылы, ал эми бул үй 30-жылдары курулган. Бирок ошол мезгилден бери сакталып калган үйлөр саналуу гана. Бул үй көптөгөн жер титирөөлөргө карабастан бекем пайдубалынын аркасында бүтүн бойдон калган. Эгерде имараттын пайдубалы бекем болсо, ал катуу жер титирөөдө дагы урабайт. Бул үйгө жакындаганда анын пайдубалы чоң табигый таштардан жасалып, кызыл кыш менен капталганын көрөсүз. Үйдүн дубалдары жыгачтан жасалган. Албетте чатыр өзгөртүлгөн, башында ал жыгач менен жабылган. Ал эми үстүнө чатыр картону төшөлгөн. Бүгүнкү күндө биз жаңылоо үчүн заманбап материалдарды колдонобуз, бирок үй өзүнүн баштапкы формасын сактап калууда. Биз аны өзгөртпөстөн жөн гана бекемдөөгө аракет кылабыз. Сакталып отур, сону өзгөртпөөгө барымызды салып отурмуз. Алматы 1000 жылдыктардын сырын сактаган шаар. Ал эми тарыхтагы бир чекит Байтурсунов көчөсү 60-үй. Бул жерде ар кандай доорлор бири-бирине чырмалышкан. Сактар доорунан калган байыркы чептер, Верный мезгилинин соодагерлер үйлөрү жана Ахмет Байтурсуновдун мурасын сактаган музей.
Убакыттын сыноосунан өткөн бул окуялардын баары жанаша жайгашып, бири-бирине таасир этет. Көптөгөн оор мезгилдерди башынан кечирип, биздин күндөргө чейин жеткен үй казак рухунун терүү эстелиги болуп калды. Анын улуулугун, тарыхын билгендер даана көрө алышат. Имараттын көрүнүшүнөн эле анын маанисин түшүнүүгө болот. Ички мааниси, дубалдарынын бекемдиги, ошондой эле эстетикалык чечимдер бул жердин терең символикасын жана маанилүүлүгүн чагылдырат. Терезедегі оюлардың өзі Орнаменттелген терезелердин өзгөчө мааниси бар. Баштапкы аталышы Алматынын карагайларынан оюлуп жасалган. Алатаудың анау Үйдүн баары жыгачтан курулган. Бул экологиялык жактан абдан пайдалуу, анткени жыгач абаны табигый жол менен өткөрөт. бұл экологиялық жағынан Жыгачтагы оюулар интеллекттин жогорку деңгээлин көрсөтөт. ауа өткізіп тұратын сондай Аларда оттун жана күндүн символдору чагылдырылган. жоғары интеллектіні көрсетеді. Албетте мындай оюулар менен иштеген куруучулар жөн гана усталар эмес. Жогорку квалификациялуу куруучулар болуш керек. Анткени алар белгилер жана символдор жөнүндө окууну жакшы билишкен, аны өз иштеринде колдонушкан. Сондай инженерлер салған болу керек. Азыр музей 4 бөлмөдөн жана жер төлөөдөн турат. Бөлмөлөрдүн бири Ахмет таануу боюнча атайын аудитория катары жасалгаланган. Калган 3 залда Ахмет Байтурсуновдун өмүрү, агартуучулук, илимий жана чыгармачылык ишмердүүлүгүнө байланыштуу экспонаттар коюлган. Бул үй жөн гана бир кезде жашаган жер эмес, белгилүү агартуучунун руханий мурасы жанданган ыйык жай. 20-кылымдын башында курулган музейдин имараты республикалык маанидеги тарых жана маданият эстеликтеринин мамлекеттик реестрине киргизилген. Имараттын жалпы аянты 160 чарчы метрде, ал эми дубалдарынын бийиктиги 3,5 метрде түзөт. Бөлмөлөр соодагерлер доорунун стилинде жасалгаланган. Бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө өтүү оңой. Бул музейге келген коноктор үчүн ыңгайлуу шарт түзөт. Бул Ахмет Байтурсуновдун мурасына байланыштуу экспонаттар менен ыңгайлуу жана шашпай таанышууга мүмкүндүк берет. Музейди өзүнүн жадыгер деп тааныйтын болсак, Эгерде музейди экспонат катары карасак, Ахмет колдонгон буюмдардан эмне сакталып калган? Бул тууралуу көп сурашат. Мен аларга кайра суроо берем. Ахметтин бүт мүлкү конфискацияланган. Бул тууралуу тарыхчы Мамбет Койгелди жакшы жазган. Анын эмгеги менен таанышсаңыз, кайсыл буюмдар алынганын көрө аласыз. Бирок анын туугандарынын аркасы менен айрым буюмдар сакталып калган. Мисалы Ахметтин колу тийген чемодан. Ошондой эле араба менен саякатка чыкканда китептерин салган сандык, Бадрисафа апа колдонгон жана сактаган буюмдар мисалы самур жана тарелкалар калган. Кийинчерээк үй бүлө оор абалга кептелгенде бул буюмдар кошуналарына сатылган. Бирок Ахметтин ысымы акталгандан кийин адамдар тарыхый инсандын баалуулугун түшүнүп, бул буюмдарды музейге алып келип башташкан. Тынчтыкта жайылган көлөкөлөр, ылдамдыкта бараткан унаалар, Алматы жашоого толгон аарынын уясындай. Анын көчөлөрүнүн биринде турган бул үй шаар менен, анын убактысы менен биригип, анын дубалдарын тешип өткөн ар бир доорго унчукпастан күбө болуп турат. Ал гармонияны бузбайт, бирок баарына багыт болуп кызмат кылат. Бул үй улуттун отун өчүрбөй сактап турган шам сыяктуу. Үйдүн жана имараттын баштапкы абалын сактап калуу абдан маанилүү болгон. Калыбына келтирүү иштери ийгиликтүү жүргүзүлдү. Жыгач дубалдарды жамгырдан сактоо жана өрт коопсуздугун камсыз кылуу үчүн сыртынан шабашкан. Үй 4 бөлмөдөн жана жер төлөөдөн турат. Учурда жер төлөө кеңсе катары колдонулат. Ал мурда Ахмет Байтурсуновдун үй бүлөсүнүн ашканасы болгон. Бул кооз эстелик көңүл бурбай өтүүгө мүмкүн болбогон жерге айланды. Шаардын тургундары жана коноктору бул үйдүн тарыхын билүү үчүн көп токтошот. Үй музейдин экспонаттары жөн гана буюмдар эмес, тарыхтын терүү көбөлөрү. Эски сандык, чемодан, анын колу менен жазылган каттар, бул нерселердин баары бир гана адамдын эмес, бүтүндөй элдин жашоосунун жаңырыгын камтыйт. Ахметтин жеке буюмдары бизди анын жаны менен байланыштырган көзгө көрүнбөгөн жиптер сыяктуу.
Музей бул эс тутумдун жана урматтоонун ыйык жайы. Кээде түнкү тынчтыкта дубалдар өздөрү сүйлөшө баштагандай сезилет. Кагаздын шыбыры, текчелердеги чаң, тарыхтын деми, алар шыбырагандай. Бирок акырын араң угулат. Муну кулак салууга даяр болгондор гана уга алат.